Арыбаңыздар, сак саламатта болуңуздар. Биз азыр өтө кызыктуу нерседе турабыз. Анткени адамдын ичинде коркунучтар бар болсо, ошолор сыртка чыгыш керек. Анткени азыр чоң нур төгүлүшү мүмкүн, ошол күтүлүүдө. Чоң нур төгүлгөндө көптөр ошол нурга чыдабай калышы мүмкүн. Анткени ошол нурду кабыл алганга даяр болуш керек. Демек, адам таза болуш керек. Канчалык адам таза болсо, ошончолук ошол нурлар тез кабыл алынат, туура кабыл алынат и жашоо улана берет. Ошол сөзгө жараша эң негизги нерсе азыр, эң негизги сапат. Бул ыраазычылык деген сөз. Тилекке каршы ыраазычылык бизде адамзатта өтө аз. Тилекке каршы көңүл менен күлүп, көңүлдү оорутпай, жакшы көңүл менен, жакшы маанай менен жашооланууга тилекке каршы аз болуп атат. Ошон үчүн эң негизги ошол нерсеге өтүш керек болуп атат. Мисал келтирсем, эки адам жумуштун жөнүндө сүйлөшүп коюшту. Экөөбүз иштейбиз, акчасын тең бөлүшөбүз. Бирок эмнегедир бир адам жумушту тапкандан кийин, мисалы 4.000 сүйлөшсө, 3.000 өзүнүн чөнтөгүнө салат экен, жумуш жасабай. Аябай иштеткен адамга болгон 1000 сомун берет. Давай, болду, мен сага жумуш таап бердим, ошого ыраазы болуп кете бергин деп көңүл оорутуп кетирет. Албетте, жумуш тапкан адам, мисалы үчүн азыр чет мамлекетте жүрөм. Ошол чет мамлекетте жүрүп жумуш кыйын табылат. Анан ошол жумушту таптым деп, ошого ыраазы болуп, кичинекей акчасын чөнтөгүнө салып, кечинде аябай чарчап үйүнө барып, ичинен нааразы болот. Сыртынан эчтеке көрүнбөйт, эчтеке болгон жок. Бирок энергетически бул адам пространство десем болот. Анткени баскан турган, сүйлөгөн сөзү, кыймылдаган кыймылдары, ошонун бүт баарына минусовой энергия кетет. Таарынткан адам өзүнө жакшы кылган жок. Таарынган адам өзүнө жакшы кылган жок. Анткени экөөнүн ортосунда нааразычылык болуп калат. Ошол нерседен сакталышыбыз керек. Ооба, Кыргызстанда эмес, башка жакта жүргөндөн кийин мүмкүн элдер бири-биринин мамилесине макул болуп, ошондой эрежеге макул болушат. Бирок бул нарушение закона сохранения энергии дейт. Үй бүлөдө деле кагынып, сиркенип, мен мисалы үчүн маанайым жок болуп, үйдө жүргөн балдарымабы, туугандаргабы, жолдошторгобу катуу сүйлөп, көңүлүн оорутуп койсок, жөн эле катуу жаман сөз менен, ошол энергия да жакшылыкка иштебейт. Демек, азыр өтө акырын, өтө басымдуу, өтө ар бир сөзгө, ар бир кыймылга маани бериш керек болуп атат. Анткени бул коркунучтар сыртка чыгып атат. Кантип ошол коркунучтар иштеп баштайт? Белгисиз. Анткени бул нерсе
ары кеткен жолдору өтө узун, өтө маанилүү, өтө өтө жыйынтыктары кандай болушу мүмкүн? Ошол нерсени өтө катуу ойлонуш керек болуп атат.